Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, алдыңыздарда апталык Чоң Алай районунун жаңылыктары. Февраль күнү 2020 жыл аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жылына карата Кабык айылындагы Кабык мектепке чейинки билим берүү уюмуна видео көзөмөл орнотулду. Жетекчиси Замира Айым аймактарды өнүктүрүүдө билим берүү жетекчиси катуу киришип болгон аракетин жумшап жатканын айтты. Өнүктүрүү жылына карата биз ушул бакчабызга сметалык баасы 40 000 сомдук өлчөмдө видео көзөмөл орноттурдук. Бул видео көзөмөлдүн максаты балдарды ушул колдоо жылына да карата ар тараптан өнүктүрүү, санариптештирүү жана ошондой эле буларга мыкты тарбия берүү, тарбиячынын иш аракети, ар түрдүү коопсуздук иштер боюнча ушул көзөмөлдү койдук. Ушул максаттар ишке ашып жатат. Ошондой эле тарбиячылар ар түрдүү ушул жылдык иш пландын негизинде жана билим берүү бөлүмүнүн Чоң Алай райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Пазыл Мистратилаевичтин демилгеси менен атайын ушул курс окуулардан өтүшүп жатат тарбиячылар. Жана ошондой эле ушул китептер сынагы, сүйүүчүлөр сынагы боюнча бала мыкты болсун десеңиз деген теманын негизинде тарбиячыларыбыз ата-энелер менен балдар менен бирдикте ар түрдүү иш-чараларды өтүп, бүгүнкү күндө спорт ден булагы деген теманын негизинде дагы иш-чара уюштуруп жатышат. Ошондой эле жаңы жылдык бала ата майрамыбызга карата бир демөөрчүбүздүн ушул демөөрчүлүгү менен бала атыны жана оюнчуктарын балдарга белек кылып тартуулады. Жакын арада ушул менин максатым дагы ушул бакчага бир каналарды ушул стул менен камсыз кылуу боюнча демөөрчүлөр менен иш алып баруунун үстүндө отурабыз. Максатыбыз ишке ашса, ушул иштерди аткарабыз деген ойдобуз. 10 февраль күнү Чоң Алай райондук билим берүү бөлүмүнө караштуу балдардын чыгармачылык борборунда поэзия классы ачылган жана мектептердин жаш калемгерлери үчүн поэзия кечеси уюштурулду. Алкул Осмоновдун 105 жылдыгына карата жазылган ырсаптары жана дагы бирден ырларын окуу мүмкүнчүлүгү берилди. Алкул Осмоновдун ролун аткарган 11-класстын окуучусу Ташболотов Мыктыбектин аткаруу чеберчилиги мактап айтаарлык эле. Келечек жаштардыкы. Ылайым жан дүйнөсү талантка ээрген, жүрөгү аруулукка толгон, келечек ээлерин өсүп жетилсин. Бул жаш таланттардын китебин чыгаруу райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы катары Бактыбаев Пазыл Мистратилаевичтин планында бар. Чыгармачыл окуучулардын ыр жыйнак китебин редакциялоо жумуштарына райондогу акындар жардам беришет, деп билдирет маалыматта. Февраль күнү Чоң Алай райондук борборлоштурулган китепкана тармагына караштуу жалпы айылдык китепканачылардын демилгеси менен Ооган согушунун 31 жыл эскерүү кечесин уюштурулду. Иш-чарага Ооган согушунун ардагерлери жана башка сыйлуу коноктор келип катышышты. Иш-чаранын жүрүшүндө аларга таасирлүү баштан өткөн окуяларын эске салып, ыр, би, шаң менен коштолду. Акырында Ооган ардагерлерин сыйлашып, чай беришип, иш-чара чоң деңгээлде уюштурулду. Ушундай эле көрүнүштөгү иш-чара 14 февраль күнү Чоң Алай районунун администрациясынын жыйындар залында Маданият үйү тарабынан Ооган согушунун ардагерлерине арналып иш-чара уюштурулду. Ага Чоң Алайдын бардык аймактарынан жана башка жерлеринен адамдар келип катышышты. Соңунда Кашка Суу айыл өкмөтү Ооган согушунун ардагерлерине Жибек жолу ресторанына чакырып, сыйлап аш берди. Эске салсак, айыл өкмөттүн бул бир жолку эл эмес. Ар дайым башка өкмөттөрдөн айырмаланып келет. 16 февраль күнү билим берүү бөлүмүнүн башчысы Бактыбаев Пазыл Мистратилаевич Түркия мамлекетине учуп кетти. Максаты Түркиянын билим берүү системасы менен таанышуу, айрыкча айыл жериндеги кенже курактагы балдарды өнүктүрүү тажрыйбалары, инновациялык жетишкендиктери менен таанышуу.
Роза Отунбаеванын демилгеси Эл аралык коомдук фонду Түрк дүйнөсү шаарлар бирлигинин колдоосу менен жайлоо бала бакчаларынын өнүгүү борборлору долбоорун өнүктүрүү. Чоңалай быйыл салык тармагында бир кыйла өнүгүү болду жана 2020 жылга жакшы жетишкендиктер менен кире алды. 2019 жыл райондогу бир катар жетишкендиктер менен чогуу Чоңалай райондук салык кызматы планды толугу менен аткарууга жетишкен. Алсак 2019 жыл план 124,3%га аткарылды. Бул 2018 жылга салыштырмалуу 113%га жогорулаган. Ал эми социалдык төлөмдөрдүн планы 100%га аткарылган. 2018 жылга салыштырмалуу 6,2 миллион өсүш болгон деп билдирет салык кызматынан. Кененирээк сайтыбыздан көрүп биле аласыз. Эл укпасын, эл көрбөсүн. Муну көрсө бизди өнүккөн өлкөгө кошуп салат. Албетте, мунун баары тамаша. Чоңалай районунун тургуну кар көп жаагандыгына байланыштуу кар күрөөнүн оңой жолуна түштү. Көрдүңөрбү? Бизде мына ушундай. Ушуну менен көрсөтүүбүз соңуна келди. Кененирээк маалыматты Чоңалай KG сайтынан ала аласыз. Айтканча, чоңалай.kg сайты ачылды. Сайт эл үчүн кызмат кылат. Андыктан элдик видео, коомдук көйгөйлөрдү биз менен бөлүшүңүз. Эки тараптуу чагылдырып, чындыктын өзөгүн табалы. Чоңалай өнүгүүсү үчүн жаш баладан жогорку чиндеги адамга чейин өнүгүүнү максат койсок, албетте ишке ашат. Эгерде Чоңалай районунда болуп жаткан маалыматтан кабардар болом десеңиз, биздин соц тармактарга YouTube каналыбызга жазылууну унутпаңыз. Андыктан кийинки көрсөтүүбүзгө чейин сак саламатта туруңуздар.